Референдум жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Алмамбет Шыкмаматовдун айтуусунда жалпы элдик добуш берүүдөгү башкы өзгөчөлүк коюлган маселени шайлоочулар макул же каршы деп тандай алышат. Буга чейинки мыйзамда шайлоого макул деген гана топ иштечү. Мыйзам долбооруна ылайык референдум өткөрүүгө депутаттардын 3/2 өкмөт жана 10 000 шайлоочу демилгечи боло алат. Долбоордо референдумга кайсыл маселе алып чыгылат, кайсынысын алып чыгууга болбой турганы да так жазылууда. Референдум жөнүндө маселени көтөрүп чыгуу субъектилердин арасында президент бар болчу. Азыркы конституцияга ылайык бул жаңы мыйзамда президент референдум жөнүндө маселени көтөрүп чыга албайт. Бирок ал ушул референдумду кабыл алуу процессинде эң маанилүү ролду ойнойт, анткени президент мыйзамдарга кол коет. КСДП лидери Иса Өмүркулов референдум жөнүндө мыйзам конституциялык мыйзам экенин айтып, аны мамлекеттин түзүлүшү үчүн кабыл алуу зарыл дейт. Бул мыйзамды кабыл алгандан кийин, анан кийин бул мыйзам биздин мамлекетке иштеш керек. Эгерде керек болсо, кайсы учурда кандай чечим, менимче мунун баары тең элдин катышуусу менен сөзсүз түрдө кабыл алыныш керек. Референдум жөнүндө мыйзамды кабыл алууда коомчулукта азыркы иштеп жаткан баш мыйзамды өзгөртүү жалпы элдик добуш берүүгө коюлушу ыктымал деп айтышууда. Айрымдар 2010 жылы кабыл алынган конституция 2020 жылга чейин өзгөрүлбөсүн деген берене жазылганын эске салып, ага чейин өзгөрүү кирип калышы мүмкүн деп чочулосун билдиришүүдө. Укук боюнча адис Бекбосун Бөрүбашев кандай пикирлер айтылбасын баш мыйзам өзгөрүүсү керек деп эсептейт. Анын пикиринде конституциядагы айрым мүчүлүштүктөр шайлоо системасына кедергисин тийгизип жатат. Атамбаев туура айтат. Мисалы үчүн бизде деген эгерде шайлоо системасын өзгөртпөсөк, Кыргызстанды камок катары көрөт турган адамдар эртең бийликке келип калышы мүмкүн деп 6 ноябрда сүйлөдү. Мен толук макулмун. Мыйзам долбоорунда референдумга чыгарыла турган жана чыгарылбай турган маселелер да так көрсөтүлүп жатат. Мисалга, салыкка байланышкан маселелер жалпы элдик добуш берүүгө чыгарылбайт. Салык саясатын өкмөт чечип аткарышы керек дешет демилгечилер. Жогорку кеңеш жайкы эс алууга кетип жаткандыктан эми бул боюнча талкуу күзүндө уланат. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.